Ең аша акчаны сарптаганга үй бүлөңүз турат биринчи очередте, билип коюңуз. Пайгамбарыбыз айткан, 1 сом сарптасаңыз кулду азат кылганга. 1 сом сарптасаңыз бейбечарага, кембагалга. 1 сом сарптасаңыз Алланын жолуна. 1 сом сарптасаңыз үй бүлөңүзгө. Сообу кайсынысы артык дегенде үй бүлөңүзгө деген билип коюң. Ушун үчөөнөн тең сообу артык турат. Кембагалы бейбечараларга, жетимдерге сарптагандан дагы, Алланын жолуна сарптагандан дагы, кулду азат кылганга сарптагандан дагы, үй бүлөгө сарптаган албетте исрап кылбаңыз. Бирок ошолорго сиз нан алып берип атканыңыз бул садаканын сообу. Улуу садаканын сообу. Кийим алып берип атканыңыз, кийим-кече, жагынан школьный принадлежность деп коебуз го эле. Жаза турган мектептер мисалы ручка, кагаз, майда, чүйдө дегендердин бардыгы сизге сооп. Ар бир нерсеге сооп аласыз. Просто сизден ниет эле керек. Ниет эле керек. Туугандар, Алланы ыраазы кылайлы, үй бүлөнү ыраазы кылайлы.